BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Суданда өкмөттүк аскерлер менен ыкчам колдоо күчтөрү деп аталган куралдуу күчтөрдүн ортосундагы согуштан 50ден ашык адам курман болду. Россия, АКШ, Кытай жана Сауд Арабия сыяктуу өлкөлөр ишембиде дүрт эткен согуштук аракеттерди токтотууга чакырууда. Касташкан тараптар жекшембиде жайкын тургундарды эвакуация кылып алыш үчүн кыска убакытка ок атышууну токтотушту. Бирок алар биротоло токтотчу түрлөрү жок. Африка журналынын редактору Мэри Хеппер кабарлайт. Согуш экинчи күнү ого бетер күчөдү. Баш кала Хартумда жана башка калаада атышуулар үстүккө босток жүрүп жатат. Эл жашаган райондорду аралап танкалар жүрөт. Асманда кыргыч учактардын үнү дүңгүрөйт. Ажал айдаган бул кармаштын тамыры эки аскер жетекчисинин ортосундагы күрөштө жатат. Бири Судандын лидери генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан. Экинчиси анын орун басары генерал Мохаммед Хамдан Дагало. Ал айрымдар геноцид деп атап келаткан Дарфурдагы согуш убагында куралдуу коршуунду атчан баштап чыгып элге таанылган. 5 жыл мурда Суданда диктатор лидер Омар Аль-Баширдин бийлиги кулаган революциядан кийин абдан чоң оптимизм болгон эле. Азыр өлкө кайрадан кургуйга кулап жатат. Африка журналынын редактору Мэри Хеппердин кабарын уктуңуздар.